Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалуу сабагын улантабыз. Кудайым буйруса, бүгүн пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдул-Муталиб жөнүндө сөз кылабыз. Эмне үчүн Абдул-Муталиб дедим? Анткени эл арасында Абдул-Муталиб деп таанылган. Азыркы учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын билген же ушул пайгамбарыбызды жакындан тааныган инсандардан сурасаң, чоң атасы ким деп? Ал айтат, Абдул-Муталиб деп. Бирок чын-чынына келгенде Абдул-Муталибдин өзүнүн аты Шайба болгон. Эмне үчүн Шайба болгон? Анткени ошол пайгамбарыбыздын чоң атасы төрөлгөндө эле ак чачтуу болуп төрөлгөн. Шайба деген арабча ат. Эгерде ошол ысымды кыргыз тилине которсоңуз, ак чачтуу деп которулат. Же болбосо чачы ак деп дагы которулат. Ал эми Абдул-Мутталиб деген бул анын лакап аты. Бирок көбүнчө эл жана биз ошол Абдул-Мутталиб деп тааныганбыз. Эми көптөргө кызык болуш керек. Бул лакап аты Абдул-Мутталиб деп эмне үчүн коюлуп калды? Эмне себептен Абдул-Мутталиб болуп калды деген суроолор келет. Мына ушул суроолорго Кудайым буйруса жооп издегенге аракет кылалы. Шайба кичинесинде көбүнчө тайкелеринин жанында калчу. Бир күнү өзүнүн достору, курбу балдары менен чогуу Мадинанын бир аянтында жаа атып ойношот. Пешенесиндеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык нурунан айырмаланып турчу. Өзгөчө инсан болуп, өзгөчө бала болуп таанылчу. Өзүңүздөр деле азыр билсеңиздер керек, эгерде жүзүндө нуру болсо, башка балдардан айырмаланып турат ал. Бул Шайба дагы ошол башка балдардан өзгөчөлөнүп турган. Балдардын бул жарыш оюндарын көрүү үчүн чоңдордун жоон тобу да ал жерге чогулат. Мындайча айтканда, аттуу баштуу инсандар дагы ал жерде ошол жарышты көрүү үчүн келишкен. Жаа тартуу кезеги Шайбага келгенде, ал жебесин жаага салып, өзүнө ишенген түрдө жаасын тартаардан мурун бир саамга демен кызып турат да, андан кийин жебени, башкача айтканда, ошол окту кое берет. Ал ок, жаадан атылган жебе ошол бутага барып таамай тиет. Баары ага таң калат. Азыр билесиздер, мындай чоң тегерекче болуп туруп, анан ортодо бир маара болот, бир чекит болот. Ошого таамай тиет. Азыркы учурда деле мындай бар го, жаа атуу, ошол ортосуна таамай тиет. Бүт баары ага таң калат. Анан баары суктануу менен карап, ал кимдин баласы экен, кимдин уулу экен деп баары таң калып, жакындан таанууну каалашты. Ошол жерде ал элдин кубанганын көрүп, элдин таң калганын көрүп, ошол Шайба кыйкырат. Мен деген Хашимдин уулумун. Мен Батка бегинин уулумун. Жебем албетте таамай тиет деп бакырат. Жарышты көрүүгө келген чоңдор ошол Шайбанын бул мактаныч сөздөрүн угушат. Чын эле ал ошол Хашимдин уулу экен деп ага жакыныраак болуп таанууну каалашат. Харис бин Абдуманаф уулдарынан бирөө, ошол Абдулманаф уулдары деп таанылат го, ошолордон бирөө анын жанына келип сурап, анын чын эле Хашимдин уулу экендигин тактайт. Меккеге кайтып келгенде, бул адам көргөндөрүн баарын агасы Мутталибке айтып берет. Мутталибке, көрдүңүздөр, мындай таланттуу зирек баланын чет жерде жүрүүсү туура эмес экендигин түшүнөт. Бул кабарды угар замат Мутталиб Мадинага барат. Шайбаны Меккеге алып келет. Ошондо Мутталиб жээни Шайба менен Меккени аралап көчөлөрүндө жүрүсө, баары бул ким? Бул кимдин баласы деп баары сурашат. Анан жанагы Мутталиб ага көз тийбесин, анткени пайгамбарыбыздын нуру анын жүзүндө бар болчу, пешенесинде бар болчу.
көз тийбесин деген максатында Мутталиптин оозунан менин кулум деген сөз чыгып кетет. Үйүнө келгенде аялы сураганда да аялына менин кулум деп жооп берет. Эртеси абасы алып берген кийимдерди кийип, ошол Меккенин көчөлөрүндө ойноп жүргөн Шайбанын баары ким экендигин сурайт, тастыктагысы келет. Анан ошол билгендер Абдул-Мутталип, Абду деген сөз кул деген сөз, а Мутталип деген ошол Мутталиптин кулу деп жооп беришет. Ошол жерде билген инсандар. Ошол күндөн тарта анын ким экендиги белгилүү болсо да, тагыраагы Шайба болсо да, аны Абдул-Мутталип, Мутталиптин кулу деген ысым ыйгарылат. Тагыраагы ошол ысым менен эл оозунда айтылып, тарых беттеринде Абдул-Мутталип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы деп таанылат. Чын-чынына келгенде Абдул-Мутталиптин аты Шайба болгон. Шайба эмне үчүн Шайба деп коюлган деп суроо узатышса, анда сиз жооп бересиз. Анткени төрөлгөндө эле ак чачтуу болуп төрөлгөн. Мына ошол себептен ак чач деген ат коюлган деп жооп бересиз. Демек, бүгүн биз пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдул-Мутталиптин өмүр баянын бир аз айтып бердик.